Эфирде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы. Кызматыңыздарда Медербек Кеңешов, саламатсыздарбы? Өлкөнүн социалдык, экономикалык жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкондор, кесиптик ишиндеги жетишкендиктери үчүн, ошондой эле эгемендүүлүк күнүн майрамдоого байланыштуу министрлер кабинетинин ардак грамотасы менен сыйланып, алкышка татыды. Салтанаттуу иш-чара ынтымак ордодо орун алды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өзү тапшырды. Ал өз сөзүндө бүгүнкү сыйлык ээлеринин арасында өз ишинде мыкты натыйжаларга жетишкен ар кыл тармактын ээлери бар экенин айтып, алдыдагы иштерине ийгиликтерди каалады. Бүгүн министрлер кабинетинин ардак грамотасы жана алкышты 70-тен ашык кыргызстандыкка ыйгарылды. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу мекендештер. Бүгүн Кыргызстан өзгөрдү, жогору карай өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү. 2025 жылдын ичинде ички дуң продукциянын өсүү темпи дайыма 11%-дан жогору болду. Консолидацияланган бюджетибиз боюнча жылдык планды толугу менен 8 айдын жыйынтыгы менен аткардык. Жыл аягына чейин мына алдын ала эсептөөлөрдү жүргүздүк. 1 триллион сомдон ашыгы менен чыгабыз деп болжолдоп жатабыз. Ошондой эле болот чындыгында. Жүздөгөн курулуштар жана өндүрүштөр ачылып жатат. Мына ушулардын баарында ак ниет иштеген ар бир кызматкердин, бизнестин акылын берген ардагерлердин эмгеги жатат. Бүгүн сиздер үчүн да, биз үчүн да кубанычтуу күн. Эмгектин алдыңкылары, мекенибиздин күчүрмөн адамдары Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ардак грамотасы жана алкышына татып отурат. Баарыңыздарды жалпы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атыман алган сыйлыгыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиевди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө уюмдун ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттары боюнча, ошондой эле үстүбүздөгү жылдын 18-сентябрына пландаштырылган Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын жана вице-президентинин жолугушуусун өткөрүү маселеси боюнча пикир алмашуу болду. Кубанычбек Өмүралиев ошондой эле Кыргызстандын уюмга төрагалык кылуусунун алкагында жүргүзүлүп жаткан иштери тууралуу маалымат берди. Ысык-Көл облустук Осага камсыздандыруу компаниясы жол кырсыгына кабылган айдоочуларга компенсацияларды тапшырды. Бул жолу 3 айдоочу камсыздандыруу каражатынан колдоо алышты. Алардын экөөсүнө 150 000 сомдон сертификат берилсе, дагы бир айдоочу 37 000 сом өлчөмүндөгү төлөмгө ээ болду. Компаниянын өкүлдөрү жабыркаган айдоочуларга сертификаттарды тапшырышты. Жол кырсыгында жабыр тарткандар ыраазычылыктарын билдиришти. Жабыр тарткан айдоочулар алган каражаттарын унааларын оңдоого жана үй бүлөлүк чыгымдарына жумшаарын айтышты. Биз автоунаабызды камсыздандырганбыз. Камсыздандыргандан кийин бир нече убакыттан кийин кырсыкка кабылып калдык. Кырсыкка кабылып, биз камсыздандыруу уюмуна кайрылып, ушундай болуп калды дедик. Алар барып сүрөткө тартышты, бардык процедураларын кылышты. Бүгүнкү күндө ошонун процедураларынын жыйынтыгы менен ошо сүзүлгөн машинабыздын акчаларын алып отурабыз. Башка айдоочуларга дагы айтып кетерим, машиналарын камсыздандырсын. Бул да бир аз да болсо дагы мамлекет жактан жардам алат экен. Компаниянын маалыматына караганда, Осага системасынын негизги максаты жол кырсыгына кабылгандарды социалдык жана материалдык жактан коргоо. Ысык-Көлдө мындай компенсациялар мындан ары да үзгүлтүксүз улантылат. Ошо мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан баягы жаңы эле күчүнө кирген өз жоопкерчилигин камсыздандыруу боюнча Осага бүгүнкү күндө жалпы элдер түшүнүгү боюнча Осага боюнча ошол 3 жараныбызга кенемте төлөп бердик. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө бүткүл ошол Ысык-Көл областынын тургундарын, жашоочуларын, конокторун ушул өз жарандык жоопкерчилигин камсыздандырууга чакырып кетет элек. Бүгүнкү күндө мынакей өзү тастыктап атат. Бул мамлекеттик атайын программа. Ошонун негизинде 3 жараныбыз кенемтесин алып бүгүнкү күндө мына өзүн тастыктап атат. Ошол өз убагында камсыздандырып койгондуктан ушундай
жыйынтыктар болуп атат бүгүнкү күндө. Ысык Көл облустук АСАГА камсыздандыруу компаниясы бул аракеттери менен айдоочуларга болгон ишенимди бекемдүүнү көздөйт. Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын саргайуусу медициналык тилде билирубин көп кездешип жатканын медицина кызматкерлери айтышууда. Илдетти өз убагында дарылабаса наристенин ден соолугуна терс таасирин тийгизиши толук мүмкүн. Мындай учурда коопсуз жана эффективдүү ыкма бул фототерапия же болбосо атайын фото лампалар менен дарылоо болуп саналат. Кыргызстанда алгачкылардан болуп Каракол шаарында да дал ушул фототерапиялык нурланткычтарды жасап чыгарган цех ачылды. Кененирээк кабарчы айтып берсин. Эми Ысык Көл облусунда жаңы төрөлгөн ымыркайлардын саргайуусун дарылай турган көк же жашыл көк жарык берүүчү медициналык аппарат чыгарыла баштайт. Ал үчүн Караколдо ачылган кичи цех Кыргызстанда алгачкылардан болуп ишке кирди. Мына бул фототерапия лампалары жаңы төрөлгөн балдардын билирубин деңгээлин түшүрүү үчүн колдонулган нурлантуучу медициналык аппарат болуп саналат. Мындай аппараттан облус боюнча азыркы тапта 50 данасы бар. Ошентсе дагы соңку жылдары ымыркайлардын саргайуусу көп кездешип жатканы бул аппаратка муктаждык күч. Бүгүнкү күндө биздин роддомго деле жетишсиз. Анткени деген балдардын көп эле саргарып, балдарды жаткызганда дагы мындай тартыштык жаратылат да бизде. Булардын баары, бул фотоаппараттардын баары, рентген облученияларын баары текшертилип берилет. Эмелерге караганда жанакы азыр көпчүлүк учурда арендага көп берилип атат, бирок алардын рентген эмелери текшерилбеген аппараттарда Кытайдан келген, ар кайсы жактан келип, если алар биздики биз өзүбүз гарантия беребиз, биздики текшерилген облучение болбойт деп, Кытайдан келген жанакы частный түрүндө келип алып аткандардыкын биз гарантия бере албайбыз да. Облустагы ооруканаларды мындай аппарат менен жабдуу акысыз жүргүзүлүптүр. Дарыгер Николас Фосет Вульфиттин демилгеси менен түзүлгөн долбоорду Австралия элчилиги каржылап берген. Бүгүнкү күндө долбоордун алкагында Кыргызстан боюнча 734 нурланткыч таратылып, ымыркайлардын ден соолугуна кам көрүлүүдө. Буга дейин аппараттарды сатып алууда 3000ден ашык АКШ доллары керектелип турган, жана алар бир жолку пайдаланууга гана жарактуу болгон. Кыргызстан тарыхында бул лицензия алды, атай медициналык шайман жасалып баштайт. Муну жасаш үчүн ар бир бөлүкчөсүн Караколдун базарынын ичинен гана алынат. Башкача айтканда Каракол Өскөл өрөөнүн эле эмес, Кыргызстанды дагы баягы жалпы иш жумушта камтуу. Бирок биздин цехтин өзүнүн эле ичинде 5 адам иштейт. Сварщик иштейт, андан кийин плотник иштейт, плотник электрик бирлик иши болот. Бул медициналык шайманды алып барганда балдар зыян тартпайт деген далил үчүн педиатр бар. Жана дагы мындан зыян нур чыкпай эле дегенди далилдөө үчүн химбиолог иштейт. Эми бул цехте жасалып чыккан фотолампалар жеке жактарга сатыкка чыгарылат. Медициналык аппараттын баасы 25 000 сомго бааланып, алыскы аймактарга жеткирип берүүдө айырмачылыктар бар экен. Ал эми мамлекеттик медицина мекемелеринин аппараттар менен акысыз камсыздоо иштери дагы да уланарын цехтин жетекчиси белгилейт. Азыркы тапта аймактарга берилген фотолампаларды муктаждык жаралган ар бир үй бүлө акысыз пайдаланса болот. Жерлерде бая фактар бар, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар, жана да кээ бир келиндердин үйлөрү алыс болгондуктан үймө үй берилүүдө. Бирок ошонун бардыгында тең фотолампалар бекер, акча төлөбөйт. Себептен биз бекер бергенбиз, алар да бекер алууда. Эми бунун деген көйгөй мындай да, бул эң чоң көйгөйдү чечүүдө, себептен наристегерди биринчи 7 күндүн ичинде саргайып кетсе, анын натыйжасында наристенин мээсине зыян келгендиктин кесепетинен 6-9 өтө кеч болсо 11 айына чейин наристенин мээсине зыян кеткендиги билинбейт. Таптакыр жашыруун формада калат дагы. 6 айындагы балага эмдөө менен туура келип калат. Ошондо үй бүлөлүк дарыгерлердин эмдөөсүнүн кесепетинен болду деп түшүнүп. Жок, андай эмес. Ал төрөтканада фотолампанын нурунун таасири жетпегенден кесепетинен келип чыккандыгын биз аныктай отуруп, ошол төрөтканаларга жардам бердик. Дарыгерлердин айтуусунда жаңы төрөлгөн ымыркайлардын саргайуусу эскирген кызыл кан клеткалары бузулганда пайда болот. Ошондой эле наристенин боорук толук калыптан элеги, кан группаларынын дал келбестиги, ымыркай толук эмизилбесе жана башка оорулар менен бирге энеден жуккан инфекциялар дагы саргаюуну күчөтүшү мүмкүн. Андыктан эне өзүнүн наристесинин ден соолугуна кош бойлуу кезинде эле кам көрүп, дарыгерлердин көзөмөлүндө болуусу зарыл.
Гүлбарчы Молдоева, Батыр Абиев, Ысык-Көл жаңылыктары, Каракол шаары. Ичке Булуң айылындагы бала бакча 98%га курулушу аяктады. 60 орунга ылайыкталган заманбап үлгүдөгү бала бакчанын курулушу 8 жылда бүткөрүлдү. Айта кетсек, аталган айылда бул күнгө чейин балдар бакчасы болгон эмес. Электиктер зарыгып күткөн курулуш тууралуу кийинки сюжетте. Бул айылда балдар бакчасынын жоктугунан жергиликтүүлөр кошуна айылдарга балдарын ташышчу. Эми минтип айыл эли жаркыраган жаңы заманбап бакчага жетип кубанып жатышат. Негизгиси ушу биздин айылга аябай чоң жаңылык, жакшы кут келип атат. Балдарыбыз бала бакчага барабыз деп сүйүнүп, баягы 30 жылдан бери ушу айылда бала бакча жок болгондуктан жаңы бала бакча ачылат деп аябай жакшы күтүп, жакшы сүйүнүч менен күтүп турушат. Биздин айылга ушу бала бакча абдан керек болчу. Буга чейин биздин кошуна айылдарда дагы, бул Кытай айылында, Липинка айылында дагы бала бакча жок болгондуктан балдарды Каракол шаарына чейин алып барышып, аябай убара тартып жүргөнбүз. Ата-энелер азыркы учурда эми ошо өзүбүздүн айылда бала бакча ачылат деп аябай сүйүнүп турабыз. Айыл эли күткөн балдар бакчасы 60 орундук курулушу 2017-жылы башталган. Бала бакчада бардык ыңгайлуу шарттар каралган. Заманбап ашкана, керектүү эмеректер жана атайын оюн аянтчасы менен камсыздалып, бардыгы талапка жооп берет. Ичи өзүңөр көргөндөй ичинде чоң, азырынча 4 бөлмөлүү болуп атабыз, 4 группага деп. Иштери жакшы, кухнябыз ойдогудай заманбап, талапка ылайыктуу, группаларыбыз дагы ошондой жылуу бетте болуп атат. Бардыгы талапка ылайыктуу. Ушул тапта 60 балага мебелдери келинип, ордуларына коюп, тайпаларга бөлүштүрүп атабыз. Кудай буйрса, эми могу электрондук очередке туруп, балдарды кабыл ала баштайбыз. Балдар көп, очередке туруп жазылабыз деген балдарыбыз азырынча көп болуп атат. Ичке Булуң айылындагы бала бакча көйгөйү чечилип, балдардын мектепке чейинки билим алуусуна толук шарт түзүлдү. Айыл тургундары жумуш менен камсыздалып, бала бакча үчүн бир канча штаттык бирдик каралган. Бакчага балдар электрондук кезек менен кабыл алынат. Жазгүл Сатаева, Батыр Абиев, Асылбек Касенов, Ысык-Көл жаңылыктары, Жетөгүз районунан. Ал эми Каракол шаарындагы номер 9 Доскул уулу Сартаке атындагы орто мектеби жаңы окуу жылына карата капиталдык оңдоодон өткөрүлдү. Заман талабына ылайык оңдоп түзөөдөн өткөн билим ордодо миңдеген окуучуга тийиштүү шарттар да түзүлүүдө. Темага Жанара Сагындыкова токтолот. 1946 курулган мектептин имараты буга чейин утурумдук оңдоодон өткөрүлүп келсе, 2024-2025 окуу жылына карата жаңыртылды. Окуу борборундагы мындай оңдоп түзөө иштерине жергиликтүү бюджеттен 7 миллион сом бөлүнүп, долбоордун негизинде заманбап шартта жасалгаланган. Эң биринчи жылы 3 миллион 600 миңге мектептин сырты ограждениялар, брусчаткалар жасалды. 24 жылы 4 миллион 200 миң сомго экинчи этажыбыз толук капиталдык ремонттон өттү. Азыркы күндө 700-750 окуучубуз бар. Алардын арасында жакшы окуган, окуунун мыктылары бар, олимпиаданын жеңүүчүлөрү бар. Мектепке 2024 жылы Сартакенин ысымы ыйгарылган. 650 орундуу мектепте учурда 800гө жакын окуучу эки кезек менен билим алышат. Келечек ээлери да окуу жылынын башталышы менен окуу борборунун ичи жарык жана жаңы жасалганы алардын билим алуусуна ашыктандырып жатканын айтышат. Мурдакы жылы биздин школубузда ремонт жок болчу. Быйыл келсек, школубуз ремонт болуп, жарык болуп калыптыр. Мен мектебим менен сыймыктанам. Билимге көбүрөөк басымдуулук кылат, ошону менен бирге эле баардык окуу тарбия иштери балдардын кызыкчылыгына, жеке өзүн өстүрүү үчүн маданиятка, салтка жана мурастарга басымдуулук кылышат. Бизден бүткөн окуучулар Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө жогорку окуу жайларды ийгиликтүү аяктап, мамлекетибиздин ар кандай кызматтык тармактарында мекениңиз үчүн салым кошууга баардык күчүн жумшап келишүүдө. Биздин мектеп капиталдык ремонттон өтүп, жаңы эмеректер менен толукталган. Доскул уулу Сартаке атындагы билим берген 50дөн ашуун мугалимдин 13 билим берүүнүн алдыңкылары. Сандан сапатка өтүү, окуучулар үчүн тийиштүү шарттарды түзүү багытындагы аракеттер күчтешет. Мында иштеген мугалимдер. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Батыр Абиев, Каракол шаары.
Балыкчыда Борбор Азия аймагынын ЧЕК 2025 тез жайылтуучу жамааттык күчтөрүнүн командалык штабтык машыгуулары өттү. Буга Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан ошондой эле Россия мамлекеттеринен 1000ден ашуун аскер кызматкерлери тартылган. Балыкчы шаарында жааматтык коопсуздук келишим уюмунун Борбор Азия регионунун тез жайылтуучу жааматтык күчтөрүнүн бөлүктөрү менен ЧЕК 2025 командалык штабтык машыгуусу башталды. Иш-чаранын ачылышына ЖККнун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетов да катышып, ал өз сөзүндө аймактагы негизги коркунуч жакынкы чыгыштан радикал экстремисттик топтордун жылып кетүү мүмкүнчүлүгү экенин баса белгиледи. В различных регионах мира появляются новые очаги напряженности. Дүйнөнүн ар кайсы аймактарында чыңалуунун жаңы очоктору пайда болуп, эски уруш талаштар күч алууда. Борбордук Азия чөлкөмүнүн мамлекеттери үчүн негизги коркунуч радикал экстремисттик топтордун жакынкы чыгыштан аймактын мамлекеттеринин түштүк чек араларына жылып, биздин өлкөлөрдүн аймагына өздөрүнүн идеологиясын жайылтуу, жаштарды террордук уюмдарга тартуунун реалдуу мүмкүндүгү болуп саналат. Мындай шарттарда күжүрмөн милдеттерди ийгиликтүү чечүү үчүн улуттук куралдуу күчтөрдүн, региондогу мамлекеттердин башка коопсуздук органдардын жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жамааттык күчтөрүнүн ортосунда тыгыз байланыш болуп, өз ара аракеттенүүсү зарыл. Аталган машыгуулар биргелешкен терроризмге каршы күрөштү жүргүзүүгө багытталган. Буга 1200гө жакын аскер кызматкери, 500 аскердик жана атайын техника тартылган. Анын ичинен учактар, тик учактар жана дрондор бар. Сегодня перед нашими странами стоят единые задачи. Бүгүнкү күндө биздин алдыбызда эгемендүүлүктү, аймактык бүтүндүктү жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мейкиндигинде туруктуулукту коргоо милдеттери турат. Дүйнөдө абал туруксуз жана биз ар кандай чакырыктарга даяр болушубуз керек. Трансулуттук коркунучтардан баштап аймакты туруксуздукка алып келүү аракеттерин алдын алуу керек. Данное учение Бул машыгуу куралдуу түзүлүштөрдүн күжүрмөн аракеттерди киргизүүгө даярдык көрүү багытында өткөрүлүүдө. Илимий окуу борборунда практикалык бөлүк жалпы 6 эпизод боюнча болот. Мыйзамсыз куралдуу түзүмдөрдүн калктуу конуштарды басып алуусу, ал жерлерден калкты көчүрүү жана куралдуу күчтөрдүн мыйзамдары боюнча андан кийинки иш аракеттерге өтүү аракети жүрөт. Андан кийинки аймактарда да дал ушундай иштер аткарылып, согушту жоюунун аракеттери аяктайт. Мына биз машыгууну ушул баскычтар менен жүргүзүп жатабыз. Белгилей кетсек, машыгууга Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, ошондой эле Россия мамлекеттеринен 1000ден ашуун аскер кызматкери катышышты. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Ысык Көл облусунда жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда жол кырсыктары катталган эмес. Ошого карабастан жаңы окуу жылынын башталышы менен мектеп окуучуларынын жолдо жүрүүнүн эрежелерин үйрөтүү, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрү тарабынан жүргүзүлүүдө. Бул жолу да Тоң районунда мындай түшүндүрүү иштери орун алды. Шохотто мына эки жакты карап өтөбүз, макул машина келатканда өтпөйбүз. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрү тарабынан жаш өспүрүмдөргө жолдо жүрүүнүн эрежелери түшүндүрүлүүдө. Кенже жана өспүрүм курактагы балдардын коопсуздугу өзгөчө мааниге ээ. Тоң районунда 27 мектеп болсо, аларда мектеп окуучуларга жолдо жүрүүнүн эрежелери үйрөтүлүүдө. Мектеп жылы башталгандыгына байланыштуу жол эрежелерин балдарга барып үйрөтүп, мектепке жакын жолдун жээгинде жайгашкан мектептер бар, аларга байма-бай барып окуучуларга туура түшүндүрүп, пешеходдон өтүүсүн айта кетчү нерсе, айдоочуларга да кайрылат элем. Мектептердин астынан акырын айдоосун, жол кырсыктарын алдын алуу ишин жүргүзүп атабыз. Тоң районундагы Мукамбек Дөгдүров атындагы жалпы билим берүү жайында өткөн түшүндүрүү ишинде башталгыч класстын окуучуларына жөө адамдар өтүүчү өтмөктөн өтүүнү, жол эрежелери түшүндүрүлдү. Бүгүнкү күндө деген жаш милициянын досторубуз жаш өспүрүмдөрдү башталгыч класстарды жолдон өтүү эрежесин үйрөтүүдөбүз. Биз милиция кызматкерлеринин жаш досторубуз. Башталгыч класстарды биз деген жолдон өткөзүп жардам берип турабыз. Анан класстарына кирип жол эрежелерин үйрөтүп турабыз. Бүгүнкү күндө жол кыймылынын жаш инспекторлору мектептерде бар. Ал жөн гана мектептердеги ирим эмес. Бул өспүрүмдөрдү социалдык жакта маанилүү ишмердүүлүккө тартуунун формасы. Анда ар бир бала жол кыймылынын жоопкерчиликтүү катышуучусу болууга үйрөнөт. Ошол эле учурда теңтүштарынын жана өз үй бүлөсүнүн арасында коопсуздуктун элчиси болот. Дал ушул жол кыймылынын жаш инспекторлору башталгыч класстын окуучуларына жолдо жүрүүнүн эрежелерин үйрөтүп турушат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрү тарабынан жаш өспүрүмдөргө жолдо жүрүүнүн эрежелерин үйрөтүү улантылмакчы. Салтанат Керимкул кызы, Данияр Акунов, Батыр Абиев, Ысык Көл жаңылыктары.
Ичке Булуң айылында жакшы саамалык орун алды. Дегенем айылдын имамына айыл жаштары унаа белек кылышты. Чакан айылда учурда 3 мечит бар. Аларга жалгыз имам Улан Алымкулов кызмат кылат. Кененирээк кийинки сюжетте. Ичке Булуң айылынын жаштары ынтымак менен каражат чогултушуп айылдын имамына Toyota Ipsum үлгүсүндөгү унаа белек кылышты. Көп жылдан бери жергиликтүүлөрдү динге чакырып айыл тургуну Улан Алымкулов имам болуп кызмат кылат. Айыл элибиз эми жакшы айылыбыз, ынтымактуу. Мына ошол ынтымактын артынан жакында эле бир 2 күн мурун имам сабыбызга жаштар, айылдын жаштары ушундай ушул унааны белек кылышты. Белегиңиз кут болсун. Анан жолдорубуз салынып атат. Өкмөтүбүзгө да рахмат, айыл өкмөтүбүзгө рахмат. Ушундай багы айыл ичиндеги муктаждыктарды ушу чечип берип атат. 1500 калкы бар Ичке Булуң айылында азыр 3-чү мечит салынууда. Курулуштун учурда 80%га жумуштар аткарылды. Жыл өткөн сайын айылда дин жолуна түшүп намазга келгендер көбөйдү. Айыл имамы тарабынан иманга чакырган окууларда өтүп турат. Азыр жаштар көп келет. Ата-бабалар динди боз үйдө сактап келишкен. Биз да ошо улап атабыз. Буюрса элибизде мамлекеттин келечегин көргүн келсе жаштарын калады. Жаштар азыр көп буюрса. Ошол экинчи мечитибиз 10-12ге салынды. Ал мечитте айт намаздарын окуйбуз. Мурун батпай аттык элек. Аллахыма шүгүр, ошо экинчи мечитибиз азыр Курбан айт, Ороз айт ошол жерде окуйбуз. Айылыбызда Куран жаттагандардан азыр 4 бала болду. Жадыбал жаттагандай 4 бала Куран жаттады. Кыздарды окутуп атабыз. Буюрса баары жакшы. Аллахыма шүгүр. Ошондой эле айылда мечиттин жанына фельдшердик акушердик пункту салынууда. Бул курулушту аяктап жакынкы күндөрү медициналык жабдыктар алынып келинет. Ичке Булуң айылында жакшынакай иш-чаралар жүрүп атат. Жаңы ФАП жакында ишке берилет. Кудай буйрса. Балдарыбыз оорубасын, жакшынакай сакайып, ден соолук баары бир керек. Анан мечитте айылыбызда 3 мечит. Анан мечитке барыбыз, баягы жума намаз тыгылар барып турабыз. Жакшы балдар бардыгы барып турушат, аксакалдар барабыз. Ичке Булуңда алдыда айылдын көлүнүн жээгине 4-чү мечит куруу планы бар экендигин айыл тургундары маалымдашты. Айылда жалпы 400 кожолук бар. Жазгүл Сатаева, Баатыр Рабиев, Ысык Көл жаңылыктары, Жетөгүз районунан. Ал эми Ак Суу районуна караштуу Маман айылынын 180 жылдыгы 18 сентябрда белгиленет. Аталган мааракеге карата бүгүн спорттук мелдештер өткөрүлүүдө. Мелдеш айыл жаштарынын уюштуруусунда өткөрүлүп, улуттук оюндар менен коштолду. Бир кылымдан ашык тарыхы бар Маман айылында айылдын 180 жылдыгынын урматына спорттук оюндар уюштурулууда. Райондук деңгээлде спорттун 6 түрү боюнча өткөрүлгөн мелдешке улуу кичүү муундун өкүлдөрү катышууда. Спорттук оюндардагы старт берилди. Кудай буйрса, жаштарыбыз ушул спортко берилип, ошо спорт жагына мындай шыктандыруу максатында биз дагы ошо спорттун 6 түрүнөн спорттук иш-чараларды өткөргөнгө уюштурганбыз. Бүгүн Кудай буйрса ошо шахмат боюнча, теннис боюнча, футбол боюнча, улак боюнча буйрса старт берилген жатат. Ошол айылдыктарды баардыгын тең 180 жылдык тою менен чын жүрөктөн куттуктайм. Тоюбуз тойго уланып, спорттук иш-чаралар кырсыгы жок, чыры жок, жакшы өтсүн, күчтүүлөр жеңсин. Максаты ынтымакты бекемдеп жаштарды спортко тартууну көздөгөн мелдеш Маман жана коңшу айылдарда өтүүдө. Бир уч элдин ынтымагын бекемдеген мелдешке спорт сүйүүчүлөр мыкты даярдык көрүшкөн. Бул мелдешке ушул Ысык Көл облусундагы эң мыкты спортчулар келип катышып атышат. Мелдештин жеңүүчүлөрү акчалай сыйлык менен сыйланат. Бул акчалай сыйлыктар Жогорку Кеңештин депутаты Кыдыкбаев Жаныбек Султановичтин жардамы менен уюштурулуп атат. Футбол, гандбол, шахмат, көкбөрү, стол теннис,
анан кыргыз күрөш боюнча мелдештер өтүп атат. Шахмат боюнча областтык масштабта турнир өткөзүп атабыз. Шахмат боюнча ошо областтын мен деген күчтүү шахматчылардын баары чогулду. Жалпы саны бир 70-тин тегерегинде спортчулар катышып атат. Анын ичинде бизде өспүрүмдөр арасында жылда баягы азиялык, дүйнөлүк чемпионаттарда байгелүү орундарга алган окуучуларыбыз көп. Күндүн экинчи жарымында улуттук спорттук оюндардын өтүшү менен коштолду. 2 күнгө созулган мелдеш айылдын 180 жылдыгынын өткөрүлүшү менен жыйынтыкталаары күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурзен Урманбетов, Мадина Бакирова, Ак Суу району. Ушуну менен жаңылыктар топтому соңуна келди. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.